Ташиев баштаган делегация Тажикстан менен протоколго кол койду. Баткенде эвакуацияланган 3 келин көз жары, бири эгиз уул кыздуу болду. УКМК Тажикстан кыргыз айылдарын авиа ракета менен атканын билдирди. Жогорку кеңештин депутаттары Баткенге барышты. Чек ара 33 миңден ашуун киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Күндүн орчундуу жана урунтуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам, бизден алыстабаңыз. Ташиев баштаган делегация Тажикстан менен протоколго кол койду. Түндө кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жолугушуусу жыйынтыкталып, протоколго кол коюлду. Аталган делегациянын жетекчиси УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин Тажикстандык кесиптеши Саймумин Ятимов менен документке кол коюп жаткан видеосун Facebook тармагына Өткөрбек Рахманов жүктөдү. Анда ал протокол бүгүн түнкү саат 3-тө кабыл алынганын жазды. Эске салсак, 28 апрель күнү кечинде Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында чыккан чер түнү менен күчөп олтуруп 2-3 күнгө созулуп кетти. Эки тарап бири-бирин көздөй ок аткан. Кыргызстанда каза болгондордун саны 34кө жетип, 178 киши жабыркаган. Ал эми Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Бул трагедиядан улам 1-2 май күндөрү Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. УКМК Тажикстан кыргыз айылдарын авиаракета менен атканын билдирди. Бүгүн 2 майда Баткендин Орто Боз айылында үйдүн дубалын тешип өткөн авиациялык ракета табылды. Авиаракета жарылбай калгандыктан ал үйдүн тургундары жабыркаган эмес. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Шуну атыптыр, ушу тешип келип топко тийип урулуп калды. Түшсө экинчи айда Орто Боздо. Маалыматка ылайык, 29 апрелде тажик аскерлери Ми-24 вертолету менен Баткен районунун 4 көчө жана Чырдөбү аймактарына абадан чабуул койгон. Учурда окуя болгон жерде тергөө тобу иштеп жатат. Коопсуздукту камсыздоо үчүн кыргыз-тажик чек арасындагы өткөрүү пункттарында териштирүү башталгандан тартып каттам токтотулган. Чек ара кызматы 2 май саат 13:00 карата кыргыз-тажик чек ара тилкесинде абал туруктуу экенин маалымдады. Кыргыз элим, бүгүн 1 май кечки саат 22:00 биз Лейлек районуна караштуу Кулунда айылында турабыз. Кулунда айылында абал турукташты. Жаңы жер айыл өкмөтүнө караштуу Арка айылында дагы абал туруктуу боло баштады, Кудай буйрса. Оор техникаларны коңушу тажик жарандары техникаларын чыгарып кетип атышат. Бишкектен, Оштон жөнөгөн башка областтардан Баткенге келебиз деген жарандарыбыз келбей эле койсоңуздар болот. Кудай буйрса, бүт баары жакшы жагына өзүбүздүн мамлекет башчыларыбыз чечип атат. Ушул тапта Кыргызстан менен Тажикстандын коргонуу мекемелеринин биргелешкен комиссиясы Баткен районунун Аксай айылында ишин улантууда. Баткенде эвакуацияланган 3 келин көз жары, бири эгиз уул кыздуу болду. Баткендеги кыргыз-тажик кагылышуусу болгон айылдардан кадам жайга эвакуацияланган 3 келин көз жарды. Алардын бири эгиз уул кыздуу болгонун кадам жай жардам штабынан кабарлашты. Маалыматты Панфилов районунун жалпы дарыгерлик практика борборунун директору Залкырбек Баймуратов тастыктады. Эвакуация болгондордун арасынан 4 келин биздин төрөтүүнө түшкөн. Алардын ичинен 3 көз жарды, 1 келин эгиз төрөдү. Учурда энелердин дагы балдардын дагы ден соолугу жакшы. Ымыркайлардын салмагы нормада, деди Баймуратов. Кадамжай жардам штабынан билдиргендей, уул кыздуу болгон 32 жаштагы Айчүрөк Жолдошова Кызыл Жол айылынын тургуну. Бужум айылынын тургуну 28 жаштагы Дилфузахон Таштемирова менен Карабак айылынын тургуну Кайрыныса Ганыбек кызы кыздуу болушту.
Жогорку кеңештин депутаттары Баткенге барышты. Төрага Талант Мамытов баштаган Жогорку кеңештин депутаттары Баткен облусуна барышты. Бул тууралуу Жогорку кеңештин сайтында жазылды. Ага ылайык депутаттар өкмөттүн өкүлдөрү менен кеңешме өткөрүштү. Андан соң чек ара чыр чатагында жабыркаган жергиликтүү тургундар менен да жолугушмакчы. Эл өкүлдөрү гуманитардык жардамды алып келишти. Парламенттин атынан жарандарга дары-дарбек, азык-түлүк жана башка зарыл товарлар берилет деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 28 апрель күнү кечинде Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында чыр чыккан түнү менен күчөп олтуруп 2-3 күнгө созулуп кетти. Эки тарап бирин-бири көздөй ок аткан. Анда Кыргызстандан каза болгондордун саны 34кө жетип, 178 киши жабыркаган. Ал эми Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Кыргызстан менен Тажикстандын тиешелүү органдарынын сүйлөшүүсүнүн натыйжасында кечээ чыр басаңдап, абал турукташып келе жатат. Чек ара 33 миңден ашуун киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкесинде жайгашкан айылдардан 33.388 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Анын 20 миңге жакыны балдар. Бул тууралуу бүгүн 2 майда Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Ализа Солтонбекова билдирди. Маалыматка ылайык, кооптуу абал түзүлгөн айылдардан эвакуацияланган кары-картаңдар, аялдар жана балдар үчүн Баткен жана Сүлүктөө шаарларындагы мектептерде, чайканаларда жана мейманканаларда убактылуу жай ачылып иштеп жатат. Мындан тышкары тургундар жакындарынын жана туугандарынын үйлөрүнө да жайгашкан. Айылын таштап качып чыккандарга гуманитардык жардам берүү демилгеси өлкөнүн жерлеринде көтөрүлүп жатат. Продукта, бүт, көрпө төшөк, памперс полный кетип атат. 28 апрелде кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгып, 29-30 апрелде Баткен жана Лейлек райондорундагы чек арада атышуу болуп, ондогон үй имараттар өрттөлдү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекет КЖZ. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.